Саламатсыңарбы окуучулар? Физика сабагынын 10 класстар үчүн видео сабак. 3 глава динамиканын негиздери. Параграф 10 Ньютондун биринчи закону инерция, инерттүүлүк. Бүгүнкү сабакта силер механиканын кинематика бөлүгүнө кайталоо жүргүзөсүңөр. Ошол эле учурда динамика бөлүгүнө киришүү жасап, динамикада эмнелер окуп үйрөнөрүбүздү билесиңер. Инерция кубулушу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ньютондун биринчи законуна аныктама бере аласыңар. Инерттүүлүк деген эмне деген суроого жооп бере аласыңар. 10 класста биз физиканын механика бөлүмүнөн баштап механика 3 бөлүктөн тураарын билдик. Кинематика, динамика, статика. Биринчи бөлүгүн кинематика бөлүмүн окуп үйрөндүк. Кинематика деген сөз кинематос бизче кыймыл дегенди түшүндүрөт. Кинематика бөлүмүндө силер төс сызыктуу бир калыпта кыймыл, төс сызыктуу бир калыптагы эмес кыймыл, нерселердин басып өткөн изи траекториясы боюнча, айлана боюнча, ири сызыктуу кыймыл, айлана боюнча кыймыл. Ошол эле учурда вектордук жана скалярдык чоңунуктар боюнча тааныштыңар. Жаңы физикалык түшүнүктөр менен ылдамдык, өтүлгөн жол, которулуш деген чоңунуктардын формулалары менен тааныштыңар. Эми механиканын кийинки бөлүгү бул динамика. Динамика деген сөз кинематикада нерселердин кыймылы каралса, нерсенин траекториясынын жарышы кандай? Төс сызыктуу баратабы, бир калыпта баратабы, ири сызыктуу баратабы, кандай кыймылын караганбыз. Ал эми динамика бөлүмүндө биз ошол кыймылдын келип чыгуу себебин карайбыз. Нерсе ар түрдүү кыймылдайт. Кыймылы же токтойт, же өтө тез болот, же жай болот. Ылдамдык өзгөрөт, демек ошол эле учурда ылдамдануу өзгөрөт. Ошол учурда ылдамдык өзгөргөн учурда ылдамдануу таба билүү маанилүү. Ал үчүн ал кандайча кантип келип чыгаанын сөзсүз түрдө билүү керек. Демек динамикада биз кыймылдын келип чыгуу себебин окуп үйрөнөбүз. Динамиканын закондоруна Галилей баш болгон бир канча окумуштуулар изилдөө жүргүзгөн. Андан кийин ошол закондорду топтогон жана тактаган, иретке келтирген англиялык физик Исаак Ньютон болгон. Эң алгач Галилей өзүнүн динамиканын закондору боюнча өзүнүн изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Ньютондун биринчи закону. Динамика бөлүмүндө кыймыл закондорун үйрөнөбүз. Башкача айтканда, эмне үчүн нерселер бир учурдан тынч абалда болот же төс сызыктуу бир калыпта кыймылга келишет. Ал эми башка учурда ылдамдатылган же акырындатылган кыймылга келишет. Кандай шартта тынч турган нерсе кыймылга келет? Башкача айтканда, нерсенин ылдамдыгы нөлдөн баштап кандайдыр бир чоңдукка жетет деген суроолорго жооп берет экенбиз. Мисалы үчүн бир топ берилсе, ушул топ жер менен аракеттенишип турат, тынч турат бул нерсе. Топ. Буга бирөө келип бул топту теппесе же колу менен албаса же шамал болуп кыймылга келтирбесе, эгер сырттан күч аракет этпесе, ошол нерсе, ошол топ тынч абалын сактап тура берет. Нерсе ылдамдыгын качан нерсенин ылдамдыгы өзгөрөт? Качан ошол нерсеге башка бир нерселер таасир эткенде гана ал өзгөртө алат. Ар кандай нерселерге анын ылдамдыгынын багытында, чоңдугунда сактоо умтулуу касиети берилген. Ушул касиет бул инерция деп аталат. Нерселердин өз ылдамдыгынын чоңдугун жана багытын сактоого умтулуу касиети бул инерция деп аталат. Мисалы үчүн автомобилде, автобуста баратсак, бир убакта эле автобустун ылдамдыгы аябай жогорку ылдамдыгын жогорулап жиберсе, биз эмне болобуз? Аркага карай кыймылга келебиз. Эгерде тез бат эле ылдамдыкты токтото кое турган болсо, биз алдыга карай кыймылга келебиз. Күндөлүк турмушта күндө эле кездештирип жатабыз. Ошол учурда биз эмне? Өзүбүздүн баштапкы тынч абалыбызды сактоого умтулуп атабыз. Ылдамдык жогорулап кетип атса же ылдамдыгы бат аягын тез кайра азайып кете турган болсо, ушул кубулуш инерция деп аталат. Дагы бир мисалы үчүн аябай бат чуркап келаткан бала өзүнүн ылдамдыгын токтотуп же өзүнүн баштапкы абалын сактоого, тынч абалын сактоого умтулуш үчүн, мисалы дарык болсо, ошону кармап айланып кыймылын сактап калыш керек. Бул күндөлүк турмушта инерция кубулушу кездешип атат. Нерселердин өз ылдамдыгынын чоңдугун жана багытын сактоого умтулуу касиети. Инерция закону 17-кылымда италиялык физик Галилей тарабынан изилденип, ошол эле кылымда англиялык физик, математик Исаак Ньютон тарабынан механиканын негизги закондорунун бири катары ачылган. Азыркы учурда биз күндөлүк турмушта эң негизги спортту бардык тармактарында инерция кубулушу, күндөлүк турмушта айлана чөйрөдө инерция кубулушуна кезип келе жатабыз. Өзүбүздүн баштапкы ылдамдыгыбыздын абалын, тынч абалыбызды сактоого умтулуу кубулуштары.
Ошол жерде анан Галилей өзү 1642-43 жылы каза тапса, дүйнөдөн өтсө, 1643-жылы Ньютон жарык дүйнөгө келген да. Ошон үчүн Галилейдин бир канча изилдеген эрежелерин Ньютон кийин акырына чыгарган тактап туруп. Галилей айтып атат, эгерде нерселер бир тынч турган нерсеге башка нерсе келип аракет этпесе, ал ошол тынч абалын же түзсүздү бир кыймылын сактайт деп атат. Ошону Ньютон кийинчерээк эмне кылган, изилдеп дагы да тактаган. Эгер дейт кандай бир нерсе берилсе дейт, эгер нерсеге башка нерселер аракет этпесе, же ал аракеттер бири-бирин компенсациялап турса, жоюшса, компенсация деген, анда ал нерсе өзүнүн тынч абалын же түзсүздүктү бир калыпта кыймылдагы абалын сактайт. Бул Ньютондун биринчи закону. Мисалы үчүн кандайдыр бир нерсе берилсе, ушул нерсе сырттан бул нерсеге башка бир нерсе аракет этпесе, же ушул учурда аракет эткен күчтөр бири-бирин компенсациялап турса, нерсеге борбордон төмөн карай ордук күч аракет этет, сүрүлүк күч аракет этет, бөтөн күч, каршылык күч аракет этет. Ушул күчтөрдүн баардыгы бири-бирин компенсациялап турса, анда бул нерсе тынч абалын сактайт, же түзсүздүктү бир калыпта абалын сактап турат. Бул учурда F деген тең аракет этүүчү күч, бул тең аракет этүүчү күч деген ушул күчтөрдүн баардыгы бири-бирин жоюшуп атат, 0. Нерсе ылдамдыгы кыймылга келбейт, же тынч абалын сактап атат. Бул учурда ылдамдык турактуу болуп атат, же тынч абалын сактап атат, же түзсүздүктү бир калыпта кыймыл менен баратат. Ушул учурда бул нерсеге сырттан күч аракет этпесе, же аракет эткен күчтөр бири-бирин компенсациялап жоюшуп тура турган болсо, анда бул нерсе тынч абалын сактайт, же түзсүздүктү бир калыпта кыймылын сактап турат. Жанагы топту дагы мисал келтирсек болот. Эми инерттүүлүк деген эмне? Инерттүүлүк бул баардык нерселерге тиешелүү касиет да. Ал нерсенин ылдамдыгын өзгөртүш үчүн кандайдыр бир убакыт талап кылынат дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн, ылдамдыкты өзгөртүш үчүн канчалык көп убакыт талап кылынса, нерсе ошончолук инерттүү болот. Ал эми ылдамдыкты өзгөртүш үчүн азыраак убакыт талап кылынса, анын инерттүүлүгү азыраак деп түшүнсөк болот. Эмне үчүн? Себептегенде нерселер кыймылга келип өз ара аракеттенишкенде, бир нерсе турса, ага башка нерсе аракет эткенин ал нерсе кыймылга келет. Эки нерсе тең кыймылга келет. Кыймылга келгенде алар эми ылдамданууга ээ болот. Ошол ылдамданууга ээ болуш үчүн кандайдыр бир убакыт өтөт. Мисал катары, мына эки машинаны алайлы. Эки машинанын эки машинага ылдамдык өзгөрүш үчүн эки башка убакыт кетет да. Эгер нерсеге канча ылдамдыкты өзгөрүш үчүн канчалык көбүрөөк убакыт кетсе, демек ошол нерсе ошончолук инерттүү болот. Эгер ылдамдыгын өзгөрүш үчүн аз эле убакыт кете турган болсо, анын инерттүүлүгү аз деп түшүнүш керек. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, эки бирдей автомобиль берилген, бирок анын бирисине жүк коюлган, мындай жүк коюлган, эки нерсеге ылдамдык бере турган болсо, кайсы бири ылдамдыкты өзгөрүш үчүн кайсы бири көбүрөөк убакыт талап кылат? Албетте жүгү бары, демек ал нерсе инерттүүрөөк деп түшүнүшүбүз керек. Канчалык көп ылдамдыкты өзгөрүш үчүн канчалык көп убакыт талап кылынса, ошончолук ал нерсе инерттүү болот. Ошол эле учурда ушул нерселер кыймылга келгенде дагы токтош үчүн да ошондой убакыт кетет. Ылдамдыкты токтотуш үчүн дагы көбүрөөк убакыт талап кылынса, демек ал нерсе инерттүүрөөк. Демек жыйынтыктайлы, мен азыр тест суроо кылдым. Динамика, биринчи суроо, динамика бул А, Б, В, Г вариантта. Андан кийин инерция деген А, Б, В, Г вариантта. Ушул тест суроону окуп чыгасыңар дагы, андан кийин суроого жооп бересиңер. Инерттүүлүк деген, үчүнчү суроо, инерттүүлүк деген эмне? Төртүнчү суроо, инерциялык эсептөө системасы деген айтабыз. Ушул жерде өткөн сабактарга да бир аз катары киргизип койдум, себеби бүгүн дагы инерцияга токтолдук да. Андан кийин Ньютондун биринчи законунда эмне жөнүндө тыянак жасалат? Ньютондун биринчи законунда негизги закондун тыянагын туура белгилеп, вариантты белгилеп, ошол 5 суроонун тестти иштеп, тапшырма катары жөнөтүп коесуңар. Анда эмесе, саламатта калгыла.